Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар. Мен Чыңгыз Капаров, Жаштар партиясынын төрагасы. Бүгүнкү чыкканымдын себеби мына бүгүн жогорку кеңеште сөз эркиндигин өтө коркунучтуу мыйзам кабыл алышты. Эми бул бийликтеги депутаттар, министрлер туура фейктерге мен да карашмын. Бирок аларга эмес, жалпы элге булар каршы мыйзам кабыл алды. Анткени чындыкты айткан адамдарды ушул жалган жала жаап, эми булар камайт. Жоопко тартат. Анткени шайлоо келатат, ошого карата уурулугубуз билинип калбасын, кылмыш кылгандарыбызды эл айтпасын, абийирибиз ачылып калбасын, эптеп парламентке, жогорку кеңешке өтүп алалы деген ой менен гана кабыл алышты. Эми булардан баардык жамандыкты күтсөк болот. Булар Кудайдан коркпогон, Кудайдан жөө качкан адамдар, депутаттар, министрлер жана башка бийликтүү өкүлдөрү. Ошондуктан биз бир ынтымакта биригип туралы. Анткени азыр Биримдик партиясы, Кыргызстан партиясы, Мекеним Кыргызстан партиясы жалаң Кудайдан жөө качкан адамдар келатат. Жана башка ичип жеген. Мен ошол бүгүн Кыргызстан партиясынын Facebook'тан көрүп калдым. Жыйын болуптур, анан жаштарды алып келиптир. Мен таң калдым. Ошол жаштарга да айтам, эмне тажаган жоксуңар, 30 жылдан бери жыргаткан жокко. Биз өнүгөбүзбү? Жаңы адамдар келсинби? Өнүгөбүз үчүн жаңы адам, жаңы ой, жаңы реформа. Мындай ойлонбойсуңар жаштар. Ошону колдогон адамдар, алар Кудайдан коркпосо, силер коркпойсуңарбы? Эмне агаларга жабышасыңар? Акчанын кулу болбогула да, дүйнөнүн кулу болбогула, көрөкаттын түнү эч ким жеткен эмес. Кудайдан корколу, элдин убал собунан корккула. Бир арзыбаган акчага алданбагыла, элдин башын айлантпагыла. Аталар, апалар, мамлекеттин келечегин сиздердин колуңуздарда, жаштар баарыңыздар. Аталар, апалар ойлогула урпактардын келечегин. Дагы алданбаңыздар. Кандай мамлекетте жашап жатабыз? Эми ушул ичип жеген кус адамдардын артынан ээрчип жүрө бересиңер жаштар. Таң каласың. Эмне үчүн окудуңар? Ошол мамлекетти талкалаган адамдар, элдин жоон терисин сыйрып байыган адамдардан башка адамдар жокпу? Таза адамдарды колдобойсуңарбы? Биз Жаштар партиясы бийлигин дагы, партияларын да колдобойбуз. Себеп тажап бүттүк го. Чарчатты го булар. 5 миллиард карыз болуп калдык. Эми аны ким төлөйт? Баягы эле элдин мойнуна үйүлгөн бир карыздын баарын элдин мойнуна үйүп коюшту да, айтарга сөз да калбай калды. Дагы эле ошолорду эле колдоп кубаттап, акчанын кулу, кызматтын кулу болуп жүрөсүңөр. Эми бул туура эмес. Азыр парламентке бийликти колдогондор баягы эле билимсиз, чала сабаттуулар, бизнесмендер. Эми бизнесмендин ичинде тазалар да бар. Сүйүктүү ойношторун алып келет. Эми кечирип коюңуздар, орой айтылса. Бул чындык. Чимкилик деп айтылып жатат мына элде. Биржа деп, мыйзам жасалбаган, бала бакча деп айтылып жатат элде. Эми ушулар келсе, андан экиси жаман болот. Кичине мындай ойлонсоңуздар, урматтуу мекендештерим, кыргызстандыктар, туугандар, биз бөлүнбөй, жете уластын баары жердешпиз. Бир жаңы адамдар келишин кааласаңыздар, мына азыр мигрант болуп жүрөт кыргызстандыктар 30 жылдан бери. Жумуш жок Кыргызстанда, өндүрүш жок, экономика нөл. Мына ошолор жыргагандан кеттиби? Алар үй бүлөсүндө багып, ата-энеси бир жакта, балдары бир жакта болуп жашап жүрөт. Ким күнөөлүү буга? Мына ушулар күнөөлүү. Бүт элди тоногон. Анан кайра келет. Кичине жаштар ойлонсоңор, ошол райондо иштеген, штабта иштеген, координатор болуп иштеген, агитатор болгондор, силер уялсаңар боло жок деген ушулар артынан ээрчигенден. Жалпы эл айткыла, бетине түкүрүңүздөр, эми кечирип коюңуздар, орой айтылса. Бул мамлекет каяка баратабыз биз? Биз дагы сүйлөшүп атабыз, Жаштар партиясы кошулуу жөнүндө, бирок бийликти эч качан колдобойбуз, партияларын дагы. Биз оппозицияны колдойбуз. Чыныгы оппозиционерлер менен бирге болобуз. Жазалма эмес.
Атамбаевдин убагында биз куугунтук жеп жүргөн кезде ушул Кыргызстан партиясы жана ушул депутаттын баары колдоп бизди жаман көрүп, бизди камалганыбызга сүйүнүп жүргөн. Эми бүгүн ооба мен Бакиевдин убагында жаш болчумун, студент. Атамбаевдин убагында көрдүм куугунтугун. Эл катары. Садыр Жапаров менен чогуу жүрүп куугунтугун көрдүм, ал киши ал чындыкты айтып жүргөндө колдоп жүрүп. Анан эми дагы эле ушуларды эчисиңер. Кичине буларда позиция, көз караш деген жок. Булар коркоктор, кошоматчылдар. Эми жетишет го. Жаңы бир жашоо баштап, мамлекетти өнүгүү өсүшүн кааласак, анда буларды колдобогула. Булар жеткен коррупциялар. Ушулар жетти түйүнө мамлекеттин. Айла жок, бириккенге мажбур экенбиз таза адамдар менен. Себеп оппозиция менен, таза оппозиция менен, таза адамдар. Себеп бизде акча каражаты жок. 2 миллион доллар кетет деп эсептелет минимум. Булар кедейлер, кембагалдарга, карапайым элдерге тыюу салып алган 5 миллион сом күрөө. Бул 73 миң доллардын тегереги. Анда сырткары фонд акча болуш керек. Жана башка. Анан эми ушунун баарын көрүп билип туруп кантип ичип атасыңар? Ошол силер 1000 сом аласыңар, 5000 сомбу, 20 000 сомбу. Ал эч нерсеңер, жыртык тешиңерди бүтөбөйт. Силер 5 жылдык өмүрүңөрдө эмес, жашооңордо эмес, өмүр бою мамлекетти жок кылуучу коркунучту алып баратат булар. Өмүр бою жашооңорду кыйынчылыкка алып келгенине ушуларга баратасыңар. Ошондуктан баш тартпа тез анан ичинде. Ушу бийликти колдоп, бийликтин партиясын же 30 жылдан бери мамлекет талкалап тоногон, жерлерибизди саткан, байлыктарыбызды талкалаган адамдарды колдобоңуздар, суранам сиздерден. Биздин дагы билимибиз жетет булар менен биригип кеткенге, бирок андайга барбайбыз, Кудайдан коркобуз. Элдин убал соңунан коркобуз, булар коркпосо. Кереги жок. Анан сен сүйлөбөйсүңбү дейт. Мен айтар элем кээ бирөөнө, мына биздин штабка келип коркутуп атат. Айтыңыздар. Биздин кылмыш кылып корко турган эч нерсебиз жок. Балким өлтүрүп кетер. Балким башка кылар, бирок кыргыз аны менен түгөнүп калбайт. Башка миңдеп чыгат адамдар. Бул бийлик ошо сөз эркиндигине тыюу салып, өздөрүнө көрүн өздөрү касып баратат. Ойлонуш керек, урматтуу мекендештерим. Көп нерсе айтабыз маалымат. Ооба биз оппозиция болгон партияларды колдойбуз, урматтайбыз адамдарды. Эми партияны жоготконго биз да даярбыз. Бирок системаны ошондой болуп түзүп алган. Бир мандаттууга баралы. Аны үчүн жогорку кеңешке киришибиз керек экен. Жардам бериңиздер, аталар, апалар, эжелер, агалар, баарыңыздар жапатырмак жардам бериңиздер. Суранычы сиздерден. Келечек балдарыңыздардын, небелериңиздин баарын ойлоңуздар. Айтарга сөз жок буларга. Азыр билимсиздер башкарып жатат. Депутаттар дагы, министрлер дагы, акимдери, шаардын мэрлери, губернаторлор, жана башка кандай кызматташ дегендин баары сабаттыстар, акча менен келгендер. Тааныш билиш менен азырда парламентке силерди алып барбайт жаштар. Аженге атасы энеси чоң болгон, акчасы бар адамдар келет. Ушуну ойлонсоңуздар, жөн эле курал болуп баратасыңар. Баягы бир балтыр аяк сакалдын таягы деп коет. Мына ошолорду шайлайсыңар да анан кыйкырып кайра 5 жыл жүрөбүз. Эми ушул туурабы, керекпи? Кудайдан коркуңуздар. Аман болуңуздар, саламатта туруңуздар.